Түрк сериалы «Жеңил ой тасмасы» элтердин эфиринен 2 ай убакыттан бери көрсөтүлүүдө. Сериал тарбиялык мааниси өзгөчө. Түрк элинин бардар 2 үй бүлөсү касташып бири-биринен өч алууга болгон аракеттери камтылган. Бирок ошол касташкан үй бүлөлөрдүн балдары Миран жана Раян бул ортодогу келишпестикке карабай бири-бирин жактырып, ошол сүйүүсү аркылуу үй бүлөлөрдүн мамилелери жакшы жагына өзгөрөт. Жеңил ой сериалынын баш каармандары Миран жана Раян. Тасмада башка каармандардан назиктиги, ак көңүлдүгү жана өзгөчөлүгү менен өзгөчөлөнгөн Раянын образына кирип, үн коштогон Айназик. Каарманым абдан эмоционалдуу кыз болгон үчүн ыйлаган учурлар абдан көп кездешет. Ошон үчүн кыйынчылык жараткан бирден бир учуру бул ыйлаганды туура же болбосо ыйлаган учурдагы үн коштоо болуп эсептелет. Анан дагы андан сырткары билесиздер, көрүүчүлөр көрүп калгандар, көбүнчө сүйүүгө кабылган кыз, баягы сүйүү сөздөрүн, сүйүү ойлорун бөлүшкөн жери дагы өзгөчө бир элдерге жеткиликтүү бир үн менен коштогонго аракет кылып жаткан кезим. Ошондуктан балким жеткирип жатканмын деген ойдомун. Кайга кетип атасың сен? Бул сериалга элтердин котормо студиясындагы 17 кызматкер үн коштоду. Студиянын продюсери Нияз Абдыразаковдун айтымында котормонун сапатына, үн коштоо жагына көңүл бурулду. Негизи кесим театр жана кино тармагында болгондуктан ошол синхрон переводду дагы ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясына киргизүү максат болду. Аябай татаал. Жок дегенде бир сериянын үстүндө 17 адам иштейт. 17 адамды ар бири менен иштеп чыгуу бул аябай татаал. Бул жерде монтажчы да өзүм, үн режиссер да өзүм, окуткан да өзүм. Жеңил ой түрк сериалы кыска убакыт аралыгында эле көптөгөн көрөрмандарды таба алды. Кечки 22:00 ар бир үй бүлө күтүп көрүп турушат. Өтө түшүнүктүү да, таасирлүү кино да. Муну азыркы котормочулар жакшы которгон. Үн коштоп берип аткан артисттер. Мына ооз кыймылы, көз кыймылы, адамдын баягы характери бүт баары бап керип, өтө кызыктуу которуп берип атышат да. Ушул жагынан мен өтө чоң баа берип атам. Студиялар аябай жакшы которгон да. Аябай сонун болду. Түркчөсү кыргызча которулганда кадимкилер. Тасманы күтүп көргөндөр алыс аймактарда дагы бар. Тоолуу Карагылжа районунун Түшүнүк айылынын жашоочулары кино сапаттуу которулганын айтып, аягына батыраак чыгуусун чыдамсыздык менен күтүп жатышканын жана биздин каналга ыраазычылыгын билдиришти. Студияда иштегендердин чеберчилиги, өз кесибине берилгендиги көрүнүп турат да. Эмне кылганы бар? Биз эми ошо айыл жеринде болсок дагы ушул телеканалдарды көрүп, ушуларга кызыгып турабыз. Азыр сериалдын 40тан ашык бөлүгү көрсөтүлдү. Күнүгө тынымсыз которулуп, үн коштолуп, көрүүчүлөргө тартылуу аракети жүрүүдө. Келечекте элтердин котормо студиясы дагы көптөгөн тасмаларды кыргызчалоого белсенип турат. Буюрса, бул серия менен токтоп калбайбыз. Биз азыр 1 жана 2 сезон толук которуп бүткөнүнө турабыз. Бир эле түрк сериалдары менен токтолбойбуз менимче. Корей сериалдарын өтүшүбүз мүмкүн. Эми ар бир элдин маданиятын билүү бул ашыкчалык кылбайт. Балким бир мезгилде биздин аталарыбыз, апаларыбыз сүйүп көргөн Бразилиян сериалдарын өтүп калышыбыз мүмкүн. Сени ошончолук сүйөмүн, сени эч качан таштабаймын, Миран. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын котормо студиясы мындан сырткары балдар үчүн мультфильмдерди, кыска метраждуу тасмаларды кыргызчалап келген. Эч качан мындай абалга түшүшүңө уруксат бербейм. Самара Асанова, Нурбол Талантбек уулу, Улар Кайназаров, ЛТР Ош шаары.